Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Аяз Ашматов. Америка Кошмо Штаттары Иранга кол салышы мүмкүн деген кооптонуулардын күчөшүнөн улам жүздөгөн америкалык аскер кызматкерлери Катардагы жана Бахрейндеги базалардан эвакуацияланды. Бул тууралуу The New York Times гезити Пентагондун расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап билдирди. Times гезитинин маалыматы боюнча кызматкерлер Катардагы Аль-Удейд аба базасынан жана АКШнын аскер деңиз флотунун 5-флоту жайгашкан Бахрейндеги базалардан эвакуацияланган. Америка Кошмо Штаттары Ирандын лидерлерин өлтүрүүнү жана режимди алмаштырууну көздөп жатат деп билдирет Рейтер агенттиги америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап. Алар кайерлерге сокку урары тууралуу так айтыла элек. Бирок Дональд Трамп Иранга каршы сокку уруу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын өзү ырастады. АКШнын аскерлери Иранга кол салуу пландарын иштеп чыгышты. Алар өзөктүк жана аскердик объектилерге сокку уруудан тышкары 2020-жылы Касем Сулайманиге жасалган соккуга окшош максаттуу өлтүрүүлөрдү камтышы мүмкүн. Бирок Американын расмий өкүлдөрү Ирандын өч алуусун күтүшөт. Анткени ал америкалыктардын жоготууларына алып келиши, аймактагы чыңалууну күчөтүшү жана Ормуз кысыгы сыяктуу негизги мунай жолдоруна коркунуч келтириши мүмкүн. АКШнын аскер аба күчтөрүнүн C-5M аскердик транспорттогу учагы жума күнү Британиянын Мелден-Холл аба күчтөрүнүн базасына конду. Бул АКШтын аскер аба күчтөрүнүн эң чоң жана эң оор салмактагы стратегиялык аба транспорту болуп саналат жана ал оор аскердик техника ташый алат. Британиялык маалымат каражаттарына караганда, Британ өкмөтү АКШга Иранга каршы мүмкүн болгон соккулар үчүн өз базаларын колдонууга уруксат бере элек. Көп жылдык эки тараптуу келишимге ылайык Вашингтон Британиянын аймагынан аскердик операцияларды баштоодон мурун Лондондун макулдугун алышы керек. Украинанын президенти Владимир Зеленский согушту дагы 3 жылга улантуу планын иштеп чыгууга буйрук берди деп билдирди Wall Street Journal булактарга шилтеме берип. Ага ылайык Европадагы тез арада тынчтык орнойт деген пикирге ишенбей жана Украинадагы согуш 3 жылга чейин созулушу мүмкүн экенин моюнга алышууда. Басылма европалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, АКШнын ортомчулугу менен Украин-Орус тынчтык сүйлөшүүлөрү иш жүзүндө туңгуюкка кептелгенин жана барган сайын саясий театрга окшошуп баратканын жазат. Батыштын чалгын кызматтары Кремль АКШ менен диалогду Украинага кысым көрсөтүү жана санкцияларды жеңилдетүү үчүн колдонуп жатат деп эсептешет. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча Кытай санкциялардан качып, Таиланд аркылуу Орусияга жапыр түрдө дрондорду жеткирип жатат. Агенттиктин маалыматы боюнча 2025-жылдын алгачкы 11 айында Орусия Таиландтан $125 миллион дрондорду импорттогон. Бул Таиланддын жалпы дрон экспортунун 88%-ын түзөт жана мурунку жылга салыштырмалуу 8 эсе көп. Ошол эле учурда Кытай Таиландга $186 миллион дрондорду жеткирип, өлкөнүн дрон импортунун дээрлик 100%-ын түзгөн. 2022-жылга чейин Таиланд $1 миллион аз дрондорду экспорттогон жана алардын бири да Орусияга кеткен эмес. Венгрия Украинага берилүүчү евро биримдиктин 90 миллиард евролук насыясына бөгөт койду. Financial Times агенттигинин маалыматы боюнча Киев бюджеттин тартыштыгына туш болууда. Будапешт акыркы мүнөттөрдө евро биримдиктин бюджетинин кепилдиги менен биргелешип каражат алуу чечимине каршы чыккан. Механизмди ишке киргизүү үчүн евро биримдиктин бардык 27 өлкөсүнүн бир добуштан макулдугу талап кылынат. Бирок ага Венгрия гана каршы чыгып койгондуктан Украинага насыя берилбей калышы мүмкүн. Биримдиктин лидерлери декабрь айында Киев үчүн уланып жаткан согуш учурунда каржылык колдоо катары 90 миллиард евролук пакет берүүнү макулдашышкан. Ошол учурда Венгрия, Словакия жана Чехия насыяларды пайыздар жана төлөмдөр үчүн жооптуу болбогон шартта колдоого макул болушкан. Чыгымдарды блоктун калган бөлүгү көтөрөт. Индия Сауд Арабиясынын мунайын сатып алууну көбөйтүп, Орус мунайына болгон көз карандылыгын азайтууда. Бул тууралуу Bloomberg маалымат агенттиги кабарлады. Февраль айында Сауд Арабиясынын мунай жеткирүүсү күнүнө 1 миллион баррелге чейин көбөйүшү мүмкүн. Бул 2019-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал Украинадагы толук масштабтуу согуш башталгандан кийин кескин өскөн. Бирок азыр азайып бараткан Орусиянын мунай жеткирүүсүнө дээрлик бары бар. АКШнын кысымы жана толугу менен Орусиялык чийки мунайга көз каранды болгон Nayara Energy мунай иштетүүчү заводунун жабылышы төмөндөөнү тездетиши мүмкүн. АКШнын жогорку соту Трамптын бардык глобалдык тарифтерин жокко чыгарды. Сот Америка президенти дүйнө жүзү боюнча бир тараптуу түрдө ири тарифтерди киргизүү менен федералдык мыйзамды бузган деп чечим чыгарды. Мындан улам Американын акциялары кескин жогорулады. Конгресске каршы киргизген тарифтер жыл ичинде болжол менен $350 миллиард киреши алып келди. Эми импорттоочулар компенсация талап кыла алышат.
Tramp бардык улуттук коопсуздук тарифтерди күчүндө кала берерин билдирди. Соттун чечимине карабастан ал бардык импортко кошумча 10% тариф киргизерин жарыялап, бул тууралуу буйрукка кол коюуга убада берди. Ал ошондой эле автоунааларга 15%дан 30%га чейинки тарифтерди киргизүү менен коркутууда. AQShnын президенти Дональд Трамп жума күнү жогорку сот анын кеңири тарифтерин жокко чыгаргандан кийин нааразычылыгын билдирди. Ал ошондой эле чечимди колдогон судьяларды катуу сынга алды. Жогорку соттун тарифтер боюнча чечими абдан көңүл калтырат. Жана мен соттун айрым мүчөлөрүнөн уялып жатам. Өлкөбүз үчүн туура иш кылууга батынбаганым үчүн абдан уялып жатам. Трамп улуттук өзгөчө кырдаалдарды колдонууга жол бербеген мыйзамдардын алкагында импортко тарифтерди же салыктарды киргизген. Жогорку соттун төрагасы Джон Робертс республикачыл президент Трамп 1977 жылдагы мыйзамды колдонуп, ыйгарым укуктарына аша чаап кеткен деп жазган. Бул Трамптын жана анын соода өкүлдөрүнө, чет өлкөлүк өкмөттөргө, союздаштарга, душмандарга, ошондой эле дүйнө жүзү боюнча дипломатиялык мамилелерди жана дүйнөлүк рынокторду кайра түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдүн таасирин жокко чыгарат. Трамп тарифтерди колдонуу үчүн башка альтернативалар бар экенин айтып, юридикалык ыйгарым укуктар боюнча 10% глобалдык тариф жарыяланды. Эми мен башында бара алган жол менен барам. Бул биздин баштапкы тандообуздан да күчтүү. Демократтар жана ар кандай тармактык топтор бул чечимди кубатташты. Көптөгөн бизнес топтору администрация башка юридикалык органдар аркылуу жаңы тарифти карап жаткандыктан бул чечим бир нече айга созулган бүдөмдүк кырдаалдар жаратат деп тынчсыздануусун билдиришти. Буга чейин тарифтин чогулган $175 миллиард акча эмне болот? Дагы бир суроо жаралат. Бул иш боюнча доогерлер акчаны кайтарып берүүнү суранышты. Биз алган баардык акча эмне болот? Бул талкууланган жок. Алар акчаны сактап кал же сактаба деген бир сүйлөмдү кошуп коюшса болбойт беле? Менимче бул маселе кийинки 2 жылда сотто каралышы керек. Тарифтерден жабыркаган бизнес жана AQShnын 12 штаты чечими соттук териштүүсү катары кабыл алынышты. Анткени алардын көпчүлүгү демократиялык жол менен башкарылат. Америка Кошмо Штаттары жашыруун операциялар үчүн белгисиз учуучу объектилер жөнүндөгү окуяларды элди алаксытуу катары колдонгон. 1954 жылы борбордук чалгын кызматы маалымат каражаттарынын көбүлүн учуучу тарелкалар менен алаксытууну сунуштаган. Бирок кийинчерээк келгендер жөнүндөгү көпчүлүк билдирүүлөр жашыруун миссияларды аткарып, күбөлөргө асмандагы адаттан тыш объектилер катары көрүнгөн U-2 чалгындоо учактары жана үндүн ылдамдыгынан катуу учкан SR-71 Blackbird учактары болуп чыккан. 8 өлкөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, өз жумушун чындап сүйгөн адамдар азыраак ооруп, азыраак тынчсызданышат. Бирок жөн гана жумушуна берилип кетүү жетишсиз. Кесиптештер менен жакшы мамиле жана компанияга катышуу да маанилүү. Берүүбүздүн аягында кожоюну итине айып пул төлөбөш үчүн таштан ыргытууну үйрөткөн окуяны көрсөтө кетели. Италияда бир ит жолдун четине таштанды салынган баштыктарды акырын барып таштап жатканы камерага түшүп калган. Көрсө ээси мыйзамсыз таштанды ыргытканы үчүн айып пулдан качууга аракет кылып жаткан экен. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.